Кызымдын боюнда бар экенин 5 айда билгем. Эми баклажкалар сатабыз, анан үйдө эмелерди эле банкалар сатабыз деп. Мен бүгүн иштедим деп фартугун тагып алып папанын бүгүн иштедим деп 4000 сом берди да. Анан атаман $100 сурагам. Апаңа тегин сен кыз сайкал дейт. Атаңа тиксем кыз сайкал кабыл болот. Да кыйынчылык убакыт болгон, чындыгында аябай болгон. Салам ачып атат үйдө эчтеке жок, крошкеден да 2-3 эле калып турдан. Неберелериңиздин кучагында аман эсен күлүп жүрөрүңүздөр. Жан. Бала бул ата-эне үчүн теңдешкис байлык. Ата бул асказоо тиреги. Апа бул мээрим булагы. Жашоонун көркү асыл адамдар менен. Алардын камкордугу, ченеми жок сүйүүсү, келечекке болгон үмүт тилеги, максаты алдыга жетелейт. Аргымак минип, ааламды ашып, ак бата менен бийиктикке умтулуп, ийгиликке жеткирген менин асыл адамым. Күнүмдүк жашообуз тынымсыз кыймылдан туруп, анын жыйынтыгы ийгилик менен аяктаса, андан өткөн бакыт барбы? Ал эми ийгиликке өзүң кол сунуп жеткениң менен жөлөп, таяп, кубаттап турган адамдарың бар экенин сезип, алардын амандыгын тилеп, 1000 рет ыраазычылыгыңды билдирсең да аздык кылат. Менин асыл адамым долбоорунун бул жолку коногу таланттуу үй бүлөнүн эркеси Кыз Сайкал апасы менен мейманда. Кыз Сайкал кызымды 1999 жылы октябрдын 31-inde экинчи биздин Бишкек шаарындагы экинчи төрөт үйүндө жарык дүйнөгө алып келгем. Мен Кыз Сайкал боюнда барында эң чоң кызыгы мен кызымдын боюнда бар экенин 5 айда билгем. Себеби жүрөр экенде эчкисе. Ушундай болгонда баягы медицинага деле кайрылган, бирок алар деле мындай боюңузда жок дегендей нерселерди айткандан жүрө бергем да. Узи деле жактырган окшойт да. Анан ошо 5 айында билип, анан кийин бир ошо гинеколог бир жакшы курбум бар эле, анан ошого барып ушинтсем эле, ай жакшы болуптур, кыз төрөйсүң, кыз сен каяктан билесиң, койчу мен эркек эле төрөй үйрөн го десем болбой, кыз төрөйсүң деп. Анан ушу кызымды боюмда ошондо 5 айында билдим да. Ошондон кийин эле баягы эң күлкүлүүсү боюңузда бар экен десе эле ичим чыгып калып атпайбы. Анан ошондон эле анан өзүмчө баягы талгаттык дегендерди ага чейин бирок билбептирмин чындыгында элечи. Анан эң кызыгы ушу топурак жегенге аябай талгак болгом да Сайкалдачы. Кыз Сайкал деген ысым баягы алдындагы балдарым бит эркек да. Анан кийин эркек уул деп жүрүп, анан кийин жана Мажитим апаң ичинде эмне бар десе, апам ичинде кыз бар дей берет эле да. Анан ошентип баягы төрөдүм аман эсен көз жарып. Анан кийин баягы төрөгөндөн кийин дагы роддомдо ошо кызымды төрөгөндөн кийин баягы өзүмдүн бөйрөгүм ооруп роддомдо көп жатып калдым да. Анан атын эмне кылабыз, эмне коебуз деп ойлонуп жүрдүк көп. Анан кийин бизде баягы чыгармачылыкта чогуу жолдошум менен чогуу эмгектенип жүргөн Борончу Кудайбергенов, ал менин тайкем болот да, баягы менин апамдын айылынан. Анан ошо тайке деген кабыл кызымдын атын Сайкал койбойсуңбу деп калыптыр да. Анан кийин анда Сайкал коеюн, анан баламдын да жүрөгүн эметпей кыз коем дечи эле жакшы болду дептир эле. Анан Кыз Сайкал деген биздин баатыр энесинин аты ыйгарылып калган кызыма. Эркек балдардын арасында жалгыз кыз болуп чоңойгондуктан мектепке барганга чейин жакшы эле тентектик кылып, апамдан көп эле токмок жеп калдым дейт Кыз Сайкал. Апамдан көп токмок жеп калдым.
бизде 5 бала болгондуктан да эркек чалыш болуп өскөнгө аябай көп тентектик кылчумун. Негизи баардыгын мен баштап койдум. Биздин үйдө мажит жок, аны мажитти төңкөрүп койчумун, ошол көп жеп калды токмоктучу. Эме тиги баклажкалар сатабыз, анан үйдө эмелерден эле банкалар сатабыз деп байкем, улуу байкем экөөбүз баарын уюштуруп туруп, анан баарын ким кылды десем мажитти көрсөтүп, анан ошол көп токмок жеп калды. Анан апам баягы мен жалгыз кыз деп эмес окшойт, аяч окшойт, көп баягы үй ишин кылдырган жок да. Анан кийин эле гастролго кеткенден кийин 1-классымдан баштап өзүмө бүт түйшүктүн баары түшүп калды. Үйдө атам экөөбүз эле, анан усталар үйдө кичике эле үйдө жашачу, анан чоң үй салып баштаганда усталардын түйшүгү мага түштү. Анан өзүмөн чоң казанга ушинтип тамак жасачумун да. Анан кошуналардын баары айтып калды, сен кыйынсың, өзүң кийинчилик болуп, казандын ичине качан түшүп кетет деп коркобуз деп до сих пор айтып калышат. Ошентип анан тентектик деле кылып 1-класска чейин кылдым. Андан кийин уже түйшүктөр мага түшүп калды. Ошо менен эле анан сен кылып атырбайсыңбы деп эле ошо менен эле бүт иштин баарын өзүм моюма алып калгам да. Сакал үйдө эң кичүүсү кызым, эң кичүүсү. Ошон үчүн баягы бир жалгыз кыз деп деле буга бир андай атасы бир өзгөчө мамиле кылды, а менин оюм баягы кыз бала болсо өтө мындай кылбайын, андай кылбайын деген ой менен кызыма баягы өзү айтып атпайбы, апаман көп токмок жеп калдым, атаман жеген жокмун деп жана анча чолуп салап койчумун. Бирок окууга барганда эле 1-классынан баштап өтө зирек жакшы окуду. Кичинекейинде эле ушундай болчу да. Анан мугалимдери дагы керек болсо үйгө тетрадь чогултуп келет эле да, тетрадьдерди чогултуп келип, ай муну эмне кыласың десем, апам мен муну текшерем. Ай сен кантип текшересиң, мугалим текшериш керек да муну десем. Жок, мен текшерип эле бак окуп коем деп баа да коюп койчу да. Ошентип кызым анан окуу башталгандан ушундай зирек кыз болуп, мектепте дагы аябай жакшы окуду. Мугалимдери да ушунчалык барганда, мунун собраниясына барганда ушундай жакшы сөздөрдү угуп, андан бетер бир толкунданып келет элем да. Эсимде, апам жетелеп алып барган. Андан кийин эле дароо гастролго кетип калышты, мен жалгыз калдым. Анан кийим кыла элек болчумун да. Бир сирале кийим кылып беришкен, анан акча салгандан кийин өзүм ош базарга барып, өзүм кийим кылып келгем да, 1-классымда эсимде. Ушундай тыңгыз болчу экен, мындай апамдар азыр деле айта берет, силер кантип коркпойсуңар деп берем дейм. Мондай 1-класс кыздар корком мен оларга, нан жаптырганда, тамак картошка чыткандан корком. Силер болсо бир үйдү таштап кетип калыпсыңар деп дагы деле айта берем. Анан көрсө боюм узун болсо эле таштап кетишет окшойт. Ошондой окуялар көп болуп, бизде негизи чыгармачылык адам болгон үчүн үйдө аябай күлкүлүү окуялар аябай эле көп болот да. Анан апам дагы биз менен ойноп ушундай. Анан атам серьезный адам. Үйдө атанын орду башка болуп аткан, мен атам менен аябай жакшы сүйлөшөм. Кандай калып барат деп эле десем эле анан байкелерим күлүп калат, десем, кантип сүйлөшөсүң атам менен ушинтип депчи. Атам менен мен жакыныраакмын негизи, кыз киши атага жакыныраак болот экен да. Бир нерсе болсо да атама айтам, апам келсем эле апам давление болуп жүрөгү өлүп кетти. Эмнеси айтып койсоң элечи. Ошо бул кишини давление кыла албайм деп эле атам да спокойно атама айтам, ошо экөөбүз чечкен аракет кылабыз. Сакалдын мүнөзүндө атасыныкы да меники да бар да. Анан бирок баягы мунун мындай бир эр жүрөктүгү бар. Эр жүрөктүгү мындай анча-мынча тайманбастыгынан ишти баштаса до конца аягына чейин чыгып иш кылгандыгы дагы бир ошо чоң аталарына да окшошуп кетеби деп ойлойм. Себеби ошондой айтып калышат да. Анын мүнөзү менде бар, жана шайырдыгы, кичине тамаша сүйлөп койгондугусу меники бар дейм десем, атасы деле ошондой аябай эме көрүнгөнү менен атасы деле ошондой сүйлөйт да. Ошон үчүн кызымдын мүнөзү меники дагы, атасыныкы дагы. Анан айтып калышат, жана мындай калбырлуу эмелиги чоң атасына окшош деп калышат. Апам айткандай эле, бирок көбүнчө мүнөзүмдү ата журт жагыма окшоштурам.
көп нерсени мындай бызылдабай чечкен аракет кылам да, апам болсо кичине паникабай кете берет да, ошого жүрөгү ооруп эле бир нерсе болуп элечи. Мына магазинге деле мисалы үчүн кетип барат элем, жазып жашоодо. Анан мону жазып койсуң деп 1000 сом деле же 500 сом деле карсы ошого деле дамилеге алып берет да. Ошон үчүн айтарым да, ошо сиз тартпаган жакшы болуптур депчи. Атам болсо аябай мындай жоош адам, мындай баарын ойлонуп анан ушинтип чечет да. Анан мен ошол тарап жагым, ошол жакты тарткан деп ойлой берем. Мындай көп нерсе маани бербейм. Анан атам деле ошо апам менен канча жылдан бери жашайсың? Канча жылдан бери жашап атам. Атам деле ушундай болуп калыптыр. Кечээ күнү осы кечке дөңгөлөгүн эле проблемасын айтат. Йоо деп. Жийинимге кетип баратам машина айдап алгандан кийин тип карасак эле бир үй өрттөнүп кетиптир да биз жашаган жакта элечи. Ата мына могу проблема, ушул проблеманы айткыла. Ана могу проблема эмес десем, апам рас кылдың деп. Үйгө кирип келдик анан ошо. Анан апамдан өткөн экен деп коем ошо. Деген такыр жок болчу. Ата апам мен эсимде бар, домино ойночумун да балдар менен. Анан ошо доминону чогултуп, анан Мажит экөөбүз бири-бирибизге домино сатып эле. Каскат аласыңбы деп макашындырчы. Каскат болчу. Ошондой аласың деле атама 10 сом сурап, 5 сом сурап эле алып отуруп коюп эле ыйлап эле ушинтип жүрчүмүн. Анан жок, сиз алып келип бергенсиз. Oyuncak alып келип берген, анын башын, бутун, колун жулгап жок кылып таштагам. Андан кийин эле ошол биринчи oyuncağım ошол экен да, бирок ал убакта уже биринчи класска барайын деп калган өчүрүм болчу. Ошондо oyuncak алып келишкен экен. Ага чейин алып келип берсе деле бир эме болбогон окшойт да. Анан байкелерим гастролдоп кетип эле, анан байкем чоң байкелерим иштеп ар дайым алып келип беришчү да, бирок алардын баары мындай дайынсыз эле жоголуп кетчү. Азыр кызым точно ошо менде ойнойт да. Алып келип берсем бут жулуп туруп, жакшы экен деп туруп ургут кет. Мен да точно ошондой болчу экен. Ошон үчүн дагы мындай эметип калам. Oyuncakка кызыкпаган, ушул машина сашина деп эле ушу чоңойгончо эле ушундай болуп калды да. Мындай аз айымдар бир башка нерселерге кийимге кызыгат айымдар. Мындай косметика алганга кызыгат. Жок, менде болгон нерсени колдонуп кете берем, болгон нерсени кийип кете берем. Машиналар болсо байке объему канча акын алдыңыз деп ошолорго сүйлөшкөн жакыныраак. Үйүм квадратурасы канча деп эркектин эмелери мага жакыныраак да. Анан үй жыйнаганды жаман көрчүмүн, хорошо болуп эле, ушундай жакшы болчумун, бирок болбой эле. Үй жыйнаганга түшүп калды. Айла жок үй жыйнадым, бирок болбой эле, эшик жакка тартты. Дагы деле ушундай да. Мындай үйдүн аялдын иши менен көп аралашкым келбейт. Мен кызым бизде нарындыкмын да, ошон үчүн курма чай деген чайды жакшы жасайт көрүнөм да. Ошо курма чайымды эле ошо кайсы балам болбосун эле курма чай жасап бер дей берет. Анан бир эле Мажит балам курма чайды жаман көрөт да. Ооломо жасап бергиси келет да. Ошо курма чайды жакшы көрүшөт. Кыз Сайкал кичине кезинен тырышчаак, сезимтал, аракетчил болуп, 12-13 жашында өз алдынча иштеп, 4000 сом таап апама бергеним эсимде дейт. Ошентип гастролдоп жүрүп акча таптык да, анан ал нерсе баягы балабыз да. Анан ошо ойлосом 6 жашыбыздан эле таап баштаган экенбиз да. Кармаганым мен 4000 сом болгон. Аны да дароо апама чалып, апа кактас деп анан өзү баягы эмеге ал эми жашоо турмуш шарт деп коет го, ошондой бир акча жетпей аткан экен да, өзү дары алганга. Ошол убакта бир Кудайдан келгенде бир акча болуп калгандай сезилди да, апамачан. Апа деп эле чалып эле анан кактас десем, ушактамын как раз жумушап өтүп барыптыр деп эле фартугум эме иш кылгам да, жазап чаш жүгүрүп келип акчаны таштап туруп эле жүгүрүп кеттим. Ошентип 4000 сом таап апам бергем. Анан ар дайым азыр мисалы үчүн бир жумуш баштаганда жумуштан акча келсе, сөзсүз түрдө үйгө таттуу алып келем да, ушул жумуш таттуу болсун депчи. Абжем бар, ошол Ырым-жырымга жакын да, ошол мен да ошондой болуп калган окшойм да, Ырымда эле ушинтип берем да, мындай таттуу болсун жумушубуз, анан мындай болсун деп элечи. Анан ошо сөзсүз түрдө баштаган жумушуман сөзсүз түрдө таттуу менен баштаган аракет кылам. Ооба, эсимде аябай ар дайым айтат. Мен так айтам, көзүмө тартылып турат да. Себеби биз чыгармачыл адам, дворец спорт жакта концерттерде жүрөт элек да. Эмне болуп больницага көрүнүп калдым, анан анализдерди алып, анан мындай экен, андай экен, медицинанын тили менен айтып деписке, анан кийин бул дарыларды ал деп калды. Анан вроде бы карасам акчам жетпейт экен. Анан бирок кызыма деле
мен акча таап бер же мынтип айткан эмесмин да. Анан эле как раз дворец спорттун жанында турсам, бул ошо нар жакта эле ушу эме Фрунзе жол жагында эле эмеде иштеши. Анан эме деп калды да, апа каяктасыз деп калды. Анда жана кичинекей телефон кетпиш. Бул деле ушу бирөөнүн телефонун алып мага звонить этти да. Ушундай жумушка келген баламсың. Апа анда азыр берирээк бассаңыз мен сизге акча берейинчи деди. Мен таң калып калдым да, бул каякта деп атат. Анан барсам эле апа мен бүгүн иштедим деп фартугун тагып алып, апа мен бүгүн иштедим деп 4 000 сом берди да. Эми мунун бетинен өп, бул кайра кетти. Мен ишим бар эле деп кетти. Мен бери келтам, ыйлап келтам анан кыздар бар да, чогуу иштеген кыздар, анан аларга барып маған мындай эмне ыйладыңыз деп сураса эле болду да, кеткен атам да. Бирөө эмне ыйладыңыз деп сурабай эле койчу деп анан өтүп кетип басып өтүп кетип калдым да. Ошондон бир аябай катуу сүйүнгөм. Себеби деген баягы кызымдын мага акча бергенин эмес, ушу бир тапкан акчасы керекке жарап калгандыгы үчүнбү же кандайдыр бир ушу анан өзүмчө бата берип дуа берип, балам ушундай тапкан акчаларың жакшылыкка буйрсун, балам ушу кичинекей болсоң да түйшүкчүл болуп калдың деп анан жүрөгүмдөн ушу балама аябай ыраазычылыкты билгизип келдим да. Бул жерде ата эненин сөз турду мага кеңештери керек. Мен айттым да, силерди кыйнап окуп эле коеюнчу. Атамдын оюнда сотко жана контракт өтө чоң нерсе тапшыртам деп атат. Эми кыйынчылык учур болот, башка учур болот дейм. Монча бала толтура үйдө. Азырынча окуп эле коеюнчу десем болбой, атам экономистке тапшыртып койгон. Анан анда өзүңүз окуй бериңиз деп. Анан атаман $100 сурагам. Мага берип турмузчу. Анан жок, $200 бериптир. Эми бүт жана кайчы-майчыларды алып берди. Анан апаман $100 карызга берип турмузчу деди. Мындай бүт карызга сураттым да, эчинде мага бергиле деп айткан жокмун. Карызга берип турасыңарбы, мен бат эле чыгарып бердим. Сен аны чыгарып бересиң деп апам урушат атат. Сен $100 сен эмнесиң деп, кичинекейсиң сен азыр деп атат. Мен чыгарып берем дедим, го бере берсеңер деп. Анан кийин байлардын астында бир жаман жер бар болчу да. Аябай коркунучтуу. Анан ошол жерге кирип, эреже салонду ачып, подвалда коркунучтуу да, аябайчы. Ошол жерден салон ачып иштептир. Анан мындай көзгөнү коюп элечи. Анан ошол жерге келип, арендага берип турбайсызбы мага, мен иштейин дедим да. Анан ал убакта анан иштеп баштадым. Кадимкидей уже бир күндө эле $100 чыгардым да. Иштеп анан апама келип бир күндө эле $100 берсем таң калып, сен эмне болуп калгансың, каяктан өтүп атасың депчи. Жүрүңүз апа деп анан бир күн отурду. Анан кийин көрүп деди. Анан ал убакта дагы андан бир аз чоңойдум, 17-16 жашымда. Анан ал убакта баягы кыздар дагы жаман жолго басып, ушундайлар аябай көп болуп кеткен да, коркунучтууларчы. Анан байкелерим аябай мен катуу кармачу да. Анан 5 болсо 5 жактан жүрчү да. 5 ажыдар деп койчу апамачы. 5 ажыдарын сакта жүрөт депчи. Анан бир ажыдар аябай жаман болчу. Кечке чала берчи. Анан ошол байкем аябай ойлоп турду. Чөтө бул акча таппаш керек эле, каяктан таап атат депчи. Анан мага бетим айта албай, артыман аңдып жүрчүкөн да. Бир жума аңдып жүрүп, анан тиги жумуштан кетип атканын көрүп, анан бир күнү сен барып жумушуңда отурсаң болобу деп калды. Анан келиңиз деп эле эртең менен экөөбүз чогуу чыктык үйдөн. Чыгып анан кирип салонду ача элекке чейин деле саат 6:30-7 эле 3-4 клиент турат да. Анан баштадым. Бир клиентте 2 саат калсын да. Анан бирөөсүнө сипап коюп отурубуз, бирөөсүнө кайра ушунткенче тияктан клиенттер созулуп атат. Ушинтип саат бир 12-ге чейин калып кеттик да көзчү. Анан бутумду сүйрөп алып, ошо жазган сайын түтүн чыгат, көзүңдү ачып кыйналасың да. Анан экөөбүз келтабыз. Анан үйгө келип апам айттыр. Сайкалды каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың деп, мындан кийин вообще кыйнабагыла. Бирок жөн эле чалып эле беспокоить эте берет. Лучше барып жумушuna жеткирип, жумуштан алып келип турайын деп ушинтиптир. Анан жакшылап кетирип келем да. Анан тиги үйүбүздүн жарымы бүтүп, кухня калган болчу да. Анан кухняны бүтүрүп салайлы десе, анан да
тиги усталарга барып канча кетет эле кыйын болчу экен да мен бул жагынан апамдарга акча берип моягына мондай аласыңар да анан тиги байкелер эми тамекисине суусуна акча сурайт да анан десе ошонун баарын жазчумун да менчи жазганда эле ошонун бир айлыгынын бир 4000 сомдой минус болгон да анан атам жөн эле алып бере берчү экен да а мен анын баарын жазып минус айтып анан бергем да ошондо таң калышкан ай сайкал ушунчалык так экенсиң депчи анан 30 сом болсо да 20 сом болсо да жазчумун да балама мороженое алып бериш керек болуп атат 20 сом берип турчу ошондо жазчумун да ошентип атып 4000 сомго чыккан ошо работа соолугу 6000 сом бергем да 10 000 сом бере турган жерде 6000 сом бергем ошондо да таң калышкан болбосо атамдар болсо 10 000 сом берип коюшкан да мейли депчи жалгыз өзүм болчумун анан ошол жакта дагы баягы кыйналып жүргөн кыздарды баарын чакырчумун да келгиле иштейбиз чогуу депчи тырмакты үйрөн бирөөңүн үйрөн деп анан көбүнө жардам берген да учурум болду негизи эле ошо кичинекейимден баштап эле аябай бирөөгө боорум ачып эле ушундай боло берчүмүн да анан Орто Сай базар жакта жанагындай бабушкалар көп болчу да 4 жумуртканы коюп анан саткандарчы бүттүгүн алып эле 500 сом берип ушундай болчумун да это много десе жок немного ала бер десем анан алып кетчүмүн үйгөчү анан ошол кичинекей кезимден ошо апам бириндай элге керегиң жараса экен душканды ушинтиптурчу да элге керегиң тийип калгыр деп ушинтурчу да анан ошентип апамдын ошондой бир урушу менен ушундайга жетип атат окшойт эми баягы эне катары андай мындайларын айтып мага менен сырдашат мага айтат женский темаларды айтам мындай деп анан кийин атасы менен күбүрүшүү болуп калат анда ошо өзүнүн үйлөрүнүн бир сыры мындай кылалы андай кылалы деген нерселери болуп калат да анан агалардын баарынан кеңеш сурап мындай бир иш баштаарда баардыгынан кеңеш сурап мондай кылсам эмне болот мындай кылсам эмне болот дейт анан бирөөсү болсо болбойт анан дейт бирөөсү болсо кыла бер болот дейт ошентип анан основной кеңешчиси атасы анан кийин азыр ошол кеңешип жүргөн байкеси экөө чогуу иштешет бекзат балам менен көп кеңешет башында ошо байкем пародия кылып жүрсө мен да аябай пародия кылчумун да негизи байке менен ашып көп пародистман болчумун дагы деле ошондой да бирөө кетип атты аттан тура баштайм да десем эле жыгылып калышат апамдын туугандарынын бирин койбой баарын турам анан ырчыларды көп турап анан үйгө бүт артисттер келип калды аябай шок болосуң да көрүп шок болуп атсаң анан ай тура бергиле десе мен Назмени Бекборбиев Айша Тасты Мажит Тарапан экөөсү эле турганыбыздан жан деп алардын баарын турап бергем ошондо аябай таң калышкан да анан аябай таң калышкан да анан ошентип эле анан Кудулдар менен аялдары деген кез 6 жашымдан чыккан экенмин 6 жашымда андай кичинекей кирегенде кыз экен да азыр сүрөттөрүм бар да таң калып калам көрүпчү анан 6 жашымда ошо Назми эжени турап чыккам Асел Кыдыкова менен Назми эжени турап чыккам андан кийин болсо негизи андан кийин мен негедир андан кийин дагы бир сахнага чыктым Айгерим Расул кызы ошол турап чыкканда мен бир эже аябай шагым сындырганда кичинекеймин да келип билесизби тети кыз кийим анан кичинекей белим баарын турап деп аябай ушинткен да ошондо аябай шагым сынып калган окшойт да ошондон кийин сахнадан качып жүрдүм да кадимкидейчи анан үйгө Бекборбиев Аяштам келип калды анан идиш жууп атсам эле атам менин кызым жакшы ырдайт да деп ушинтип калды анан мен ырдай албайм десем ырдайсың ырда деди анан бир ырды ырдадым ошо өзүмдүн ырым ырдасам эле анан болду эртең барып мен Обада деген ырым жаздырасың анан Айжезе деген ырым сен ырдайсың анан моулар менен Папули ырдайсың мен ырымды ушинтип туруп сахнага чыгасың меники деди да сахнага концертке даярданып жүргөн да атам продюсер болчу да Бекборбиев Аяштам анан мен ырдабайм деп атам да ырдабайм жок мен ырдабайм деп ошол эже катып шагым сындырып койгон окшойт да ошо эжени деле көргүм келет азыр делечи кандай эже болду экен эсимде деле жок да анан ошентип ырдаганда сахна аябай баягы кичинекей экенмин да азыр деле ютубтарда бар анан аябай деп баардыгы эле десе анан кайра уча баштадым болчу анан кийин билбейм ырчылыктан өтө алыс болчумун өзүчө тойлорго чакырып акчасын төлөсө деле качып кетчүмүн апам канча токмок жедим ошондо дачы барып ырдап койбойсуңбу депчи жаздырып турган ырыңды ырдабайсың деп анан ошентип анан байкемдин немеси болуп калды концерт болуп калды анда бир ырдадым эми баягы заставить этип аябай кыйнаса ырдачумун да андан кийин ошол ырчылыктан алыс болчу деп эле качып жүрүп жүрчүмүн анан ошо жакшы бир келишип баштаганыма бир 2 жылдын жүзү болуптур да
көрсө бул жактан меники турбайбы депчи, меники шынырдашым керек экен да мен көрсө деп анан ошол жакты тандап калдым. Менде эч андай ой болгон эмес. Себеби мен өзүмдүн ата энем, мен өзүм бир туугандарым, өзүм кичинекей бала чактан өскөндө ушу чыгармачылык үй бүлөдө өскөм да. Менин апам раматылык Муратбек Рыскулов атындагы Нарындран театрында иштеп, анан ошо бизди ошо турмушта атамачы, оңдутөр 10 бала тең бардыгы чыгармачылыкка аралашкан балдар болчу. Ошон үчүн мен балдарымды чыгармачылыктан алыс болсо деген ойдон өтө алыс мындай эметчи эмесмин да. Чыгармачылыкта наоборот ушулардын ырдап атканы эмеси мени кубандырчу да, тескерисинче. Анан менин раматылык апамдын өзүнүн бир эмеси бар эле да. Ал учурда биз кичинекей кезибизде жана үй бүлөлүк ансамбль дегендер болот эле. Анан ошонун баарын эле айта беришчи да, силер даярсыңар деп. Анан менден улуу агам да раматылык болуп кетти. А киши дагы аябай жакшы ырдап, 9 кайрык эмне дегендер, ал учурда ошондой эмелер бар эле да. Ошолорго катышып, лауреат болуп, эми жалпы жону ушундай чыгармачылык үй бүлөнүн очогунда өскөм. Ошон үчүн мен балдарымдын чыгармачылыгына эч каршы болгон жокмун. Кызымдын сахнага азыр деле сахнага чыгып, клиптерин көрүп, ушул учурга чейин деле өзү да күлүп калат. Апа көрсөңүз эле ыйлай бересиз деп, ыйлап толкунданып алып кубанычтуу. Силерге деле ыйлай берет да. Мектебимдеги Нуржаз клибин көрсөм деле ыйлап атат. Ал жакта мен бир катышкан деле жокмун. Эмне деп атасыз деле ыйлагым келип кетти. Толкунданып кубаныч болот. Бардык ата энеде болсо керек деп ойлойм. Негизи азыркы көз караш менен башка да. Анан апам да эскиге сала берет да, апа андай болбойт, андай болгон эмес вообще, силердин учуруңарда ал апа деп ушинтип өтүп калдым да. Эсеме анан айтат апамчы, ушундай кылсаң туура болот депчи, анан ошону кылганда анан туура эмес болуп калат. Анан атам сайкал айткан эле кыла берсең деп ушинтип атам, ошентип анан аягы бар мен айткан болуп калат. Анткени азыркы жашоо башка да. Анткени биз көбүнчө эмнеден талашабыз? Конок тозгондон талашабыз. Инстаграм аркылуу ушу бир нерселерди, мисалы үчүн, апа азыр дастурканга сушу коюш керек. Сушу эмне кыласың дейт. Апа коюш керек. Ошолордон көп талашабыз да. Анан жумуштагы бир да кабыл салонда апам директор, ошол жерде карайт. Анан ошол жерден да көп пикир келишпестик чыгып калат да. Апа деп айта бересиң деп, апа мындай кылыш керек, диванды мондай турса болбойт, сен ушундай эле жашнакай дегенчи апам ушинтип берет. Апа болбойт деп койсоңуз, анан бирөө келип обязательно чалынгандай эле деп койшот. Маяка дорожка болбойт деп атсаң болот деп бирөө башына сайда, анан кайра башка дорожка алып келсин деп ошондой кылып. Моюнума алып калам, алгандан кийин кайра буларды жоопко берем да. Туура да азыр акыл деген жаштан болот деп алам. Силердин акылыңар тунук, толук. А мен болсо тетиги сайыз учуруу. Анан мен ортодо калып калбадым деп анан тамашалап болуп. Кызыман ар дайым белек алган сайын көзүмө жаш алам. Ушу кызымды берип койгон жаратканга 1000 ирет шүгүр кылам дейт Тамарайым. Кызымдын белектери өтө көп чындыгында. Кудайыма шүгүр, ушундай кызды алат Кудайым бизге берип койгонуна 1000 ирет шүгүрчүлүк кылам. Кайсы ата эненин бала бакырасына баягы ыраазычылыгы болсо, ошо баланын иши да жүрөт. Жашоосунда бир татаалдандыруулардын көпчүлүгү оңой жолго түшүп кетет дегенге мен толук ишенем да. Ошон үчүн балдарыма, ушу кызыма өтө ыраазымын. Кызымдын белеги мени айтып атпайм, монун бир көп нерсе кылгандарым бар эле, мени көзүмө жаш алдырып ыйлата берет депчи. Бир күнү машинада келип отуруп калдым, анда машина деле айдай элек болчу, машинеси деле жок болчу. Бирөөнүн машинесине отуруп калсам, блокноту туруптур. Анан ал блокнотту мисалы үчүн менден жашыра турган эчтекеси жок да, мен билем, анан ачып мынтип барактап отурсам эле менин планым, быйылкы жылдагы планым деп жазып коюптур да. Анан эме деп жазып коюптур, быйыл апама шуба алып берем деп жазыптыр. Анан атама машина жаңыртып берем. Мен пландар экен. Аябай эме болдум да, жүрөгүм эметип. Анан ошол нерсени, ошо менин китепте окуган нерсени кылып атпайбы?
ошол белегим мага балам апама белек болсун, үстүнө жылуу кийип жүрсүн деп белек кылды да жүрөгүнөнчү. А мен ошол китептегини окуп алганым эле баягы алып келип кийгизсе эле ыйлап атам да. Анда дагы эмне ыйлап атасың апа депчи. Анан ошол белеги эң баягы жазып алып берген белеги да. Андан мурун жанагындай айтып атпаймынбы, майда чүйдө акча эмелери тыйын тыпыры апа мейдан деп алып бере берет эле да. Өзү негизи сюрприз кылганды аябай жакшы көрөт да кызым. Анан ошол белегинин блокнотто планын окуп алып, анан ошону кийгизип атканда ошону бир аябай ыйлагам да. Ошол белек эсимде. Ал эми чыгармачылыкка келе турган болсок, ыр тандоодо каарманыбыз алгач жакындары менен кеңешип, анан көпчүлүккө алып чыгам дейт. Мурунку көз атам бар. Мурунку көздөн мындай карап көргөндө апам бар. Анан орто жагынан байкем, Эрнис Бербаев байкем бар. Анан аябай фирменный ырдайм десем, Бекзат байкем бар. Аякка каратам. Анан кичине тойс керек десем, Мажитке каратам. Ушундай да бизде. Анан илгерки ырлар болсо, бияка келем дароо. Анан аябай кайгылуу мындай бир мындай орто муун болуп калса, байкем алып барам. Анан фирменный болсо, анан ти байкем алып барам, ушундай да. Бардыгынын өз вкусу бар, ошого жараша эле алып барып көрсөтөрүм. Анда эмесе сиздерге баягы биздин учурда алып жүргөн аккордеончу жигит деген ырды ырдап берейин. Аяш уулум Төлөгөн экөөбүз ырдайлы Төлөгөндүн коштоосунда. Жакшы көрдүм бир жигитти капыстан, көрүлек мен ансы дагы жакындан, бар болгон үйүнүн угам ырдаган, аккордеону чертип алып сыздаган. Аккордеон ойногу мен жактырган ырлардан аккордеон сыздатты. Ким болду экен, кандай адам болду экен, махабаттыр менен эңсеген, бар болгон оюнун угам ырдаган, балким мен де сүйгөн жарым издеген. Ырдаган жигит муңдурдан ырдаган, аккордеон ойногу мен жактырган ырлардан аккордеон сыздаган. Ырдаган жигит муңдурдан ырдаган, аккордеон ойногу мен жактырган ырлардан аккордеон сыздаган. Мен жактырган ырлардан аккордеон сыздаган. Чоң рахмат. Мен азыр ырдап жүрөм, себеби айтып атпаймын, чыгармачылык үй бүлөдө өскөндөн кийин ырды бул жүрөгүмдө жашаган нерсе да, бул чыгармачылык. Мен кабалансам, балдарым да билет да, мен ырдайм, только ырдайм да. Бирөөсүнө гитара чертирип алып, аяш уулум келет, аяш уулум мага ушул жакында ушу айтып кетейин, уул үйлөдүм сүйүнчү деген ыр жазып берди. Ырдатаган кени бул ырды байкем үйлөнгөндө жар издешет да, баары чейин эмне кыласың жар өзү алып келет апам деп, анан ошо уул үйлөдүм сүйүнчү деген ыр менен алып келген да. Азыр ошо Төлөгөндүкү, аяш уулумдуку
жакшыраак да. Сөзүн бир акын эженики экен, тандап алып, анан кийин Эрке Айматалиева. Анан onu жазып алып, бул багышым тен окатта жүрүп, "Айшине, мен сиздин немеңизге сонун ыр жазып койдум" деп жөнөттү эле. Анан Аяшулдун эмгегин жөн койбой мен дагы кичине барып ыр жаздырдым. Анан ошону балдарым барып үйлөнүп калды. Анан дагы бир балам кичине кечирээк үйлөндү. Ошонун жар жакчысы өзүм болуп чыктым. Ушул уулумдун эмгеги. Бата бердим калайык ол үйлөдү, ынтымак имандарды мен тиледим, мээрим төгүп балдарыма өзгөчөлүү, жерге сыйбай бийикте бай көкөлөдү. Бул чоң эне чоң ата, тайыне таята болуунун сезими биздин Кыргыздын 36 алфавитинен башка жактан да сөз алып жаза турган нерсе экен да. Муну бир ичиңен дагы бир тыйынта албайсың да, себеби деген сөз жетпейт экен да. Мисалы үчүн кыргызда кандай кереметтүү сөздөр бар. Ошолор да жетпей кетип, мен англисче дагы эмнече деп билетем да, неберелеримдичи. Анан сондай ушунчалык бир керемет, коюнга батпаган керемет болот экен небере деген. Фияны боорума кызып жүрүп, мен жанагы сөз жетпейт деп атпайм, ошо бир ортосунда баягы кайырмасын эме кылып алдым да, өзүм жүрүп эле ушундай боорума кызып, неберем ай неберем, сенин апаңды мен сендей жакшы көрдүм бекен, мен аны урушчу элем го деген мааниде да. Анан ошон үчүн ошолорду балдарымды жандан артык көрөм десең, андан дагы ашып өтөр жан бар экен. Эмне десем ою менен бошубалы, айга жөнөйм, айды алып берчи десем, не берем ай не берем, сенин атаңды сендей жакшы көрдүм бекен мен. Не берем ай не берем, сенин апаңды сендей жакшы көрдүм бекен мен. Сенин атаңды сендей жакшы көрдүм бекен мен. Эненин көңүлү дайыма балада болуп, жүрөгү балапаным деп согот. Кыз Сайкал алыска сапарга чыкканда бат-баттан телефон чалып, дайыма амандыгын тилеп келем дейт Тамарайым. Кетем деп даярданып антип кеткен күндөрү, ошо кеткен күнү обязательно уйку жок болот. Кандай жетти улам ба, телефонго уламызбы жетип, ушинтип убакыт өткөрөм да. Андан кийин Алладан гана тиленем. Алла Кудайым ушу аман эсен барып, аман эсен келгени мен үчүн чоң утуш деп, ошондой тиленип, уламызган жетип, баягы кыргыздын эмесинде эмеден суранып, Алладан сурап, кызымдын амандыгын тилеп, аман келгенин гана тилеп отурам. Мен мисалы кайсыл жердин эмне өзгөчөлүгү бар, ошону сөздөп келем. Нарынга барсам чучук, кайыт алып келем, атайын сатып алып келем да. Ошко барсам жана жер жемиш, жер жаңгак дегендерди көп алып келем. Ошентип каякта эмне өзгөчөлүгү болсо, эмнени жешсе, ошону көтөрүп келген аракет кылам. Балам балалуу болгондо билесиң дегендей, учурда мен атанын да эненин да түйшүгүн тартып жүрөм. Чындыгында эки милдетти бирдей аткаруу оңой эмес экен дейт кыз Сайкал. Бул нерсени мен эне катары эмес, ата катары да туюп калдым. Эки адамдын ролун бир убакта аткарып жүрөм. Бул нерсенин түйшүгү, эки адамдын түйшүгүн көтөрүш бир аз оорураак турат.
Менин апамдар эркелетип мен не кылып атса деле каржы жагын мен каржылап, баары эненин мээринин мен берип, ушундай болгон үчүн эки жакка баягы ата дагы апа да болуп көнүп калдым да. Анан кызым өзү дагы айтып калат, апаңа тегим десең кыз сайкал дейт, атаңа тиксең кыз сайкал кабыл болот. Ошентип ушундай болуп экен да. Анан бул нерсенин түйшүгү өтө оор. Баланы чоңойтуп коюш оңой эмес да. Аны кооз кийинтип, кооз тамак жедирип коюш эмес, баланы тарбиялоо деген, баланын түйшүгүн тартуу деген, бул жерде бала ооруйт. Бала каалаган нерсесин кээде алып бере албай калсаң да жүрөгүң ооруйт да. Анан ошондой учурлар көп болот да мендечи. Анан бул ушундай түйшүктү дагы көп тартып калдым. Анан ошол үчүн азыр эненин дагы атанын дагы түйшүгүн бирдей түшүнөм да. Анан апама да айтып калам, Альфияны эрке кылбаңыздар. Эрке да кызымча аябай эле азыркы учурда сүйлөп турушпойт, урушуп койсоң урду деп келет. Ушундай да. Анан урушпа деп буларга таттуу болот экен да. Бизди деле уруп урушуп эле чоңойткон, аларга тийише албайт да, айта албайт. Анан мен баягы эне катары урушуп эметип коем. Анан ошого баягы айтам да, эрке кылбаңыздар депчи. Эрке болгон анча деле болбойт. Андан көрө мындай түшүндүрүп эме кылалы эле деп. Анан азыр кызым бирок баягы мен эме деп ойлойт окшойт, ушу жалгыз бою болуп атканы модели түшүнөт окшойт да кызымча. Өзү деле мисалы бир нерсе алып берейин десең, муну эртең алып берем деп койсоң, эртең алып бересе деп ошойдон калып калат да. Ошонсо жакшы. Ошентип апамдын мени кантип чоңойткон түйшүгүн, атамдын мени кантип чоңойткон түйшүгүн бир убакта сездим десем болот. Кетиштигер мен садикке алып барып келичи чачым тике туруп кетейин деп атат депчи. Анан ошо байкем да баягы ушу жардам берип атат азыркы убакта. Апам караса, ал садикке алып барып келип, ушу менин жумушум көп болуп кеткендигинен анан айтып калат. Апам айтып калам, кантип жечип, кантип карачыган эле, биз деле карап отурбучу эле. Кантип акча таап бизди бактыңар, чоңойтуңар депчи. Анан көрсө ошол апам үйдө карап, ошентип чыгармачылыктан алыстап кеткен экен да. Биз күнөөлүү болуп калыптырбыз да деп ойлосомчу. Апам деле ырдап, азыркы чоң эжелерди көрүп алып, мен деле апам деле ушул турда сомок экен деп калам. Сахнадан көрүп алыпчы. Анан көрсө апам ал убакта бизди багып, азыр эми өзүрүн көрүп, азыр чоң байбиче эле болуп калды го. Ушунча небере, бирин өпсөң бирин кала турган небере деп жүрөт азыр. Ошол эми бизди чоңойтуп коюп, акырында өзүрүн көрүп атышат. Албетте көп болгон. Өзүңөр айтып аткандай эле жанагындай кыйынчылык учурга туш келдик. Союз тарап, рубльдан сомго өтүп, сом бул мынча сом болот экен дегенде баштар айланган күн болду да. Ошентип ушундай учур болду. Анан балдардын чындыгында ошо гастролго кетет жолдошум эмелер менен. Ал учурда мынтип баягы телефон аркылуу да сүйлөшүү эмне жок, акчаны деле салып тилеген эме жок болот да. Ошо бир күнү бул нерсени Алладан жашырбаганды пендеден жашырасың дегенде бир күн чындап нан жок болуп калды да. Анан булар кичинекей да. Койгуна эми азыр кечке эметсек, анан эртең мененке берейин эми нанды деген ой менен өтүп атам. Анан булар болсо эметип атышат. Апа курсагыбыз ачты анан мына деп атышат. Анан жомок айтып берейин силерге да. Жомок айтып берсе, жомок бул жат көчүлүп укташты да. Анан баягы отуруп ойлондум да, баягы сүмөлөктү ушинтип балдар ачка калганда сүмөлөк эметип атты. Сүмөлөк пайда болгон деген баягы улагыш бар эмеспи? Ошондой ойлондум. Анан кайынсиңдим айтып атпаймынбы? Ушундай болду десем, кайынсиңдим базарда иштейт эле андача. Кызыксыз го жеңе деп ал мени урушпай, эметип эле эмете албайсызбы? Ушу балдарды кантип ушинтип койдуңуз дейт. Хоть эртең менен турганда жейсиң дедим муну нанды. Деп атпаймынбы? Ушундай кыйынчылык болгон, чындыгында аябай болгон. Себеби биз союз учурунда иштеп жүрүп эле азыр кээде кызым урушуп калат да. Апа ошол учурда эмне себептен ушунча оштомонча үй болуптур? Эмне себептен ошончо үйдүн баарын эметкенсиңер? Эмне бияктан алган эмессиңер? Балам, анда жашоо совсем бөлөк болчу. Биз ал коммунизмди
дагы коммунизмге барабыз деп жашачубуз да. Ай, ал эмес да, ой коммунизмге барасыз, мондай жашоо болот экен деп жыргап жашачубуз. Көрсө деген баягы заман жакшы, Кудайга шүгүр, заманга эме кылбайлы. Ушул жашоо болмок экен да. Анан кыйынчылык болгон. Аны өткөргөн башыма. Мен деле эсимде бар. Курсагым ачып атат үйдө эчтеке жок, крошкиде мындай эки-үч эле калып турду. Анан апа курсагым ачып атат десем, пияз куруп берген да, ошол эсимде. Пияз куруп ошондон мени жегем. Чындыгында өзүм бир туугандарым деле айтып калат, сен отуруп калдың, ушинтип депчи. Союз тарап баягы филармония, Ош филармониясында иштечүбүз да биз. Анан ал жерден бүтүп эмне болуп же бизге маданият кызматкерлеринин анча кароо жок болуп калды. Анан келгенден кийин эле мен чындыгында келип эле балдарды багыш керек да. Келип эле Ош базарга түштүм да. Ош базарда эт саттым, курбу кызым ал дагы ошо филармонияда иштечү эле, ал да келип анан Сапсыз жазап эт саттым, сапсыз жазап. Эми ошентип ошол жашоо турмушка аралашып кетип эле анан балдарды чоңойтуш керек болуп калды да. Анан балдарды өстүрүш керек анан деп жүрүп эле анан ушул эмеден калдым да. Анан ортосунда бир канча бир убакыт ырдабайда калган учурларым болду да. Анан эметип калам да, мынтип анан ушул ырдап кайра мага ыр жаздыртып, ырды жандандырып атканда ошо кызым дагы чоң 4 кызы бар. Ушул чоңоюп ушул эмелерге барып анан студияларга барып мынтип апа келиңизчи, муну сиздин жүрөгүңүз баары ыр деп согот да деп анан ошо ырлар апа бул ырды жаздыртып берейин, бул ырды жаздыртып берейин деп анан ошо ыр дүйнө менен өзүмдү аябай жакшы эркин сезип жашайм да. Менин асыл адамым. Атамды дагы чоңураак машина алып бергим келет. Эметип өткесинде достору жанында жүрсө эле ошолорго жараштырып машина алып берип эле. Ушундай болот экен, апама деле ошо машина алып берем деген ойлорум бар. Мунун эмеси чексиз экен да, кете берет экен да, үй алып берсем, муну алып берсем депчи колуңда болсо баарын алып бергим келет. Анан ошол быйыл кышында Дубайга жөнөтсөмбү деген оюм бар. Алла Таала Кудайым ушу баланы да кызды да берген Аллага мен шүгүр кылам. Балдарым дагы үйүмдү өтөчү. Мындай апа, мындай ата, мындай деп турушат. Бирок кызымдын кылган эткендери бар. Бизге көп кыз балам кушул экен да. Мен жөн эле балам бүгүн үйдө что-то порошок калбай калды эле деп койсом, бакышым кирип туруп бүт нерселерди алып берет да. Айырмасын байкасам ушундай да. Анан кээде эркек балдарым менен кетип барат эле. Үйдө бүгүн бул жок болчу, ала коюнчу десе, өзүм кирип алып чыгам да. Кыз баланы карасаң, апам порошок жок деле, ошо менен кошо дагы бирдекеси жок деле, бул үй алып чыгат да. Балдарындыкы айырмасы ошондой болот экен да. Анан алып чыгыш керексе жалгыз өзүм көтөрүп чыгышат да. Мисалы үчүн порошок, ал кызым кирет дагы баардык нерсени алып чыгып бизге бир 15-20 күндүк продуктуну даярдап берет. Анан аны келип үйдө балдарыма деле айтам өзүнө. Чай туганып калыптыр десем, келесиң да чайлы көтөрүп чыгасың да. Аны өзүм чайлы дебедиңиз, эмне, мен эмнеңизди билем дагы деп калышат. Ошондой кыз балада ошондой айырмачылык болот экен. Ата-энеге күйүндө болот экен чындыгында. Эркек бала деле болсун, эркек бала алып аткан кыз деле ошо бир жерде тарбияланып келген кыз болот да, келиндерчи. Ошо кыз бала да ошо ата-энесине ошондой күйүндө боло берсин. Жакшы эле нерсе экен. Ошондой айырмачылык болот экен. Менин асыл адамым. Негизи бул сөздү көп деле арнай бербейбиз го жашоодочу. Кээде аябай мындай 1-2 күн көрбөй сагынышып кеткенде кучакташып өшүп калабыз, бирок бул сөздү көп айтпайт экенмин. Апам өзү деле билет, мен жакшы көрөрүм деп апам. Ошол. Негизи апама көп эле айтам, аракет кылам да айтып, эфирлерде дайым барганда чалдыртат, апама, атама чалам. Апама 1000 мерте ыраазымын. Эмне кылсам деле баягы сөздү актай албайм. Кандай кылган күндө деле апама менин кызымды да карап, мени ушунча өстүргөн аз келгенсип, кызымды да үйүп койдуң дегендей, ошонун баарына чыдап, мага андан башка адам чыдабайт экен да, ойлоп көрсөмчү. Баары убагы келгенде кол шилтеп кетип кала бериши мүмкүн. Бирок ата-эне эч качан сенден кетпейт, сенин жаныңда боло турган адамдар.
Мен сизди жакшы көрөм апа. Оорубаңыз, биздин маңдайыбыз да эле аман болуп, ушинтип эле жүрөрүңүз. Сизден бизге эч нерсенин кереги жок болгончо амандыгыңыздар атам экөөңүздөрдүн ушу жетеле шаарында сүткө барып, жака бияка барып эле жүрөрсөңүздөр ошол бизге чоң бакыт. Неберелериңиздин кучагында аман эсен күлүп жүрөрүңүздөр. Жакшы. Ата-эне болуп статус алгандан кийин, ушунча баланы жараткандан кийин ушу балдардын бактысы тоодой болушун тилейт экенсиң. Балдарың бактылуу болсун, ушулардын жаманчылыгын эч Алла Таала Кудайым көрсөтпөсүн. Аллам бар болсо ушулардын алдын алсын, ушулардан топурак büyüsүн деп ата-энем айтчу эле да. Анан мен ошону гана тилейм. Ушу мен көзүм тирүү турганда ушулар бир жаманчылык көрбөсүн, жаман сөз укпасын, турмуштары оңолсун. Эми кызымды болсо баягы турмушунан жанагындай болгондо дагы бир өтө чоң кыйынчылык болду мен үчүн. Бирок кызым ошону өзү ушундай апасыз антпеңиз деп атып жеңди. Балдарыма ыраазымын. Кызым сага ыраазымын. Секеткиден эки дүйнө ыраазымын. Себеби сендей кызды мага берип койгон Алла Таала Кудайыма чексиз мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Ыраазымын ушу өзүндө болгон жаркылдаган кичинекей неберем мен сүйүнтүп гана турат ал. Ошон үчүн ыраазымын. Мен жөн эле клибин көргөндө элейм, анан азыр могу сөздө чындап жүрөгүмөн кызыма ыраазымын. Жерибизде тынччылык болсун, элибизде тынччылык болсун, ушу дүйнө жүзүндө болсун, ошонун ичинде алакандай ушу Кыргызстаныбызда болсун, жакшы күндөрүбүз көп болсун, бала бакырабыздын ийгиликтери көп жакшы нерселерди багындырсын демекчи мен. Сиздерге дагы чоң рахмат алтындарым. Бала бакыралуулар балдардын урматсызын көрсүн, турмушка электер турмуш курсун быйыл. Жакшы күндөрүбүз көп болсун. Алла Таала Кудайым ушундай жакшылыктарда гана жолуктурсун сиздердин бере алсаңыздарда. Рахмат сиздерге. Ошо кызым бактылуу бол, таалайлуу бол, түгөйүңдү таап балам. Эч убакта жалгыз жүрбө. Түгөйлүү бол, бизди кубандыр. Бакталайлуу бол, бала бакыралуу бол, көп балалуу болом деп көп тиленчилең, ошо тилегиңе жет. Бир туугандарың, ата-энең, эли журтуң баардыгы аман болсун.